Жалал Абад шаарында энелер күнү белгиленди. Бүгүн 17 майда Жалал Абад шаарындагы Барпы театрында энелер күнүнө арналган майрамдык иш-чара болуп өттү. Ага Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков, шаардык кеңештин төрагасы Нуртилек Орозбаев, ардагерлер кеңешинин төрагасы Дүйшөн Мамасалиев, баатыр энелер, шаардык кеңештин депутаттары, ар тармакта иштеген энелер, шаар тургундары катышты. Балалар жолунда эмес, бардык кызматтарда энелердин салымы социалдык экономикасын өсүрүүгө чоң кошулган салымдар чоң. Ошон үчүн мен сиздерге башми терең таасир этип рахматымды айтам. Алган сыйыңыздар көп болсун. Рахмат. Бул энелер жөнүндө айтып берсең сөз түгөнбөйт. Дайым бар болуңуздар, оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Энелердин майрамы бир гана ушул май айында 8 мартта эмес, дайым сиздердин майрамыңыздар, ден соолукта болуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун, эч качан оорубаңыздар. Майрамдык иш-чарада энелерге арналып концерттик программа тартууланды. Белгилей кетсек, учурда Жалал Абад шаарында 269 баатыр эне, 50 эни даңкы медалынын ээси бар.